Энергетикадагы жашыл багытка кантип толугу менен өтөбүз. Бул энергетикалык гана эмес, экологиялык жана экономикалык коопсуздуктун алдын алуучу жашыл экономика, жашыл энергетиканы күн нурларынан энергетика алууну алгачкылардан болуп ишке ашырган Ош мамлекеттик технологиялык университетинин илим поздору, жаштардын өкүлдөрү жана ошондой эле эксперттер биздин студияда. Саламатсыздарбы? Эфирде учур маселеси. Биз Түз ободо иштейбиз. Студияда Абдымыталип Сатыбалдиев, кечирип коесуздар, Улукбек Мамытов, Ош технологиялык университетинин биринчи проректору, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Мухаммад Садык Исламов, Ош мамлекеттик технологиялык университетинин инновациялык илимий техникалык борборунун директору. Абдымыталип Сатыбалдиев, электр тармактары, торлору жана машина куруу кафедрасынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, профессор. Кутманалы Абдырахман уулу, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Акматбек Жаманбаев атындагы Жаратылыш ресурстары институтунун альтернативдүү энергия булактары лабораториясынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент. Ошондой эле студияда жаштардын өкүлдөрү Дастан Абазбеков жана Улукбек Жабашев, энергетика жана электротехника факультетинин студенттери. Студиябызга куш келиңиздер. Биз бүгүн ушул энергетикадагы жашыл багытка кандай кадам салабыз, ушул маселени талкуулайбыз. Биз Түз ободобуз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ЛТР МТРК Facebook баракчабызды ачып, азыр Түз көрсөтүүгө кошулуп, пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды жазсаңыздар болот. Ал эми биз талкууну баштасак, ушул Ош технологиялык университети кантип идеялар, демилгелер көтөрүлүп, ушул энергетикадагы жашыл багытка кадам салдыңыздар. Ушул инновациялык борбордун жетекчиси Мухаммад Садык Мамат Ражапович, сизге сөз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, барыңыздарга эле маалым, бизде шаарыбызда деги эле өлкөбүздө оңдоп түзөө иштери жана окуу жайларыбыздын фасад частарыны же ички бөлүктөрүнү оңдоп түзөө бөлүктөрү мисалы үчүн өтө актуалдуу тема болуп атат. Ошол нерсенин биз ушул учурду пайдаланып, университетибиздин сырткы фасадындагы ремонт учурларынын салттуу эле же болбосо керамогранит же болбосо алюкабонд менен каптоонун баш тартып, ошону эмнеге биз күн электр тактайларын же болбосо солнечный панелдерди колдонуп, кошумча бир электр энергияны фасад менен чогуу эле ушул энергияны өндүрсөк эмнеге болбойт деген биз демилгени көтөрүп, институт баш болуп, агайларыбыз баш болуп, ушул колдоо таап, азыркы учурда ушул университетибиздин бир эле учурда ремонту да жүрүп атат буюрса, бир эле учурда ошол ремонттон биз күн электр тактайлары менен электр энергиясын өндүрүүнү кошо жолго салдык. Демек сиздер күн панелдерин орнотуп, күндөн энергия гана албастан, сиздер ошол технологиялык университеттин сырткы келбетин дагы жасалгалап, эки тараптуу натыйжа алыпсыздар, Мына ушул күн панелдерин ким орнотту? Сиздер атайын адистерди жалдадыңыздарбы? Кантип орноттуңуздар? Бул олуттуу кадамга кантип бардыңыздар? Мына бизде студияда ошол электр тармактары, торлору жана машина куруу кафедрасынын башчысы, илимдин кандидаты, профессор Абдымыталип Сатыбалдиев Батырбекович келген. Айтсаңыз, ушуну кантип ишке ашырдыңыздар? Адистер көмөктөштүбү же бул сиздердин өзүңүздөрдүн ошол илим поздордун дагы эмгеги? Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен ушул суроого түз өтөрдөн мурда бир-эки ооз жалпы ситуация боюнча айтып коеюн деп атам. Мисалы, өткөн 2024 жылы Кыргызстандагы биз өндүргөн энергия менен Кыргызстандагы пайдаланган энергиянын ортосунда 20% айырмачылык болуптур. Ошо 20%-ын тегерегинде. Ошол 20% электр энергиясын биз сырттан алып пайдаландык да. Эми ошол мисалы үчүн ушул айырмачылыкты биз кантип жойсок болот?
азыр мамлекетибизде көп иштер болуп атат. Ушул микрогестерди, мини гестерди куруп атат, шамал электр станцияларын куруп атат, күн панелдерин орнотуп атат. Бирок бир-эки мен анализ кылдым. Мисалы үчүн Кыргызстанда көбүнчө күн энергиясы панелдерди пайдаланганда бул баштапкы баасы кымбат деп айтылат да. Дагы кымбатка турат, бирок ошо кымбат баанын ичинде бир жалпы баанын бир 30%тен 50%ке чейин ошол энергияны сактап калуу аккумуляторлорго сатылат да. Кыргызстанда мамлекеттик ишканалар бар, мектептер бар, окуу жайлар бар, кээде больницалар бар, садиктер бар. Булар ошол энергияны, күндүн энергиясын сактабай эле күн тийип турганда эле пайдаланат, кечкурун иш мезгили ошого туура келет да. Мына ошолор бир 10-12% түзөт экен Кыргызстанда. Жанагы 20%-ын 10-12%-ын биз ушул жерден алсак болот. Же болбосо, мисалы үчүн бизде мына түнкү көчө жарыктандырабыз. Ушу көчө жарыктандырууга бир 3-5%ке чейин жалпы энергиянын ошол жака сарптайт экенбиз. Сиздер ушинтип үнөмдөөнү ошондо айтып атам да. Кантип өттүңүздөр өзүңүздөр? Азыр жалпы негиздеп коеюн. Анан ушулар кылганда бир 3-5%ке чейин бияктан кетип атат. 17%ке жетип калып атабы. Күндүзү жанагы жалпы элдер пайдаланганда энергияны, алар бир 12%ке чейин, мисалы үчүн ушу сууну жылытуу боюнча пайдаланат экен. Эгерде биз ушуну эсептеп келсек, жанагы бизге дефицит болуп аткан энергияны толук эле жаап мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ушулардан келип туруп бизде азыр эле Садак айтып кеткендей, ушу күн панелин мурдараак эле коюп баштаганбыз, азыр пайдаланып турабыз, болуп атат. Анан ушуну кылсак, биз мисалы үчүн күндүзү университетте иш күндүзгү күн чыгып турган мезгилде болот. Бизге күн панелдери арзан түшөт. Жанакындай бир 30-50%ке чейин биз энергияны сактабайбыз, күн тиет, пайдаланат, биздин иш убакыт бүтөт, болду. Ошондой негизде эсептеп келип туруп, анан кийин биз ошону орнотууну чечип, бул жерде да бизде өзүбүз ушул бир канча жылдан бери, бир 65 жыл болуп калды университетке болгондон бери биз энергетика боюнча студенттерди даярдап, ошо адистерди кылып келебиз. Анан сырткары бир 10-дун тегерегинде так ушул күн энергиясын жалпы мына жаңыланып турчу энергия булактарыбыз дейбиз, ошону пайдаланган 10дон көбүрөөк окумуштууларыбыз бар. Анын ичинде биз ушул университеттин жетекчиси Жамболот Жаныбовичтиндей илимий иштери ушул багытта. Анан ушул биз ошону чечип, көпчүлүгүн эми биз анча-мынчасын алып келбесек, калганын ушул мына Мамасадык агай жетектеген борбор менен бирдикте биздин студент, кафедра, жалпы университеттин кызматкерлери менен биз ошону коюп, азыр баштадык. Буга чейин эле бизде 4,5 киловаттык бар болчу, аны пайдаланып келгенбиз. Анан быйылдан баштап жанакындай маселе чыкканда ошону кылалы деп чечтик. Азыр болуп атат. Биз жалпы ошондо университеттин жалпы керектөөсүнүн бир 40%га чейинкисин биз азыр ошо менен быйылкы коюп аткан нерсе менен жабабыз деп пландап атабыз. Наркы жылдарга келгенде аз-аздан жалпы ошо керектөөнү биз жаап коебуз деген пландар менен кетип атабыз. Абдан жакшы. Мына Улукбек Мамытович, ушул жерден сизге кайрылсам, мына демилгелер, идеялар ишке ашыптыр. Канчалык пайдалуу болду бул сиздерге? Ошол күн панелдерин колдонуп, энергетиканын салттуу эмес, кайра жаралуучу булактарын колдонуу сиздерге кандай пайда алып келди? Анан бул өзүнчө ар кандай чыгымдарды дагы талаптайт. Кантип чечтиңиздер ушуну? Рахмат. Урматтуу саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Ош технологиялык университетинде негизинен бул иш-чаралар азыркы мезгилде кызуу жүрүп аткан убагы. Себеби дегенде бүгүнкү күндүн талабы катары, бүгүнкү күндүн мына азыр биздин өзү чыгып аткан маселебиз да учур маселеси деген сыяктуу эле учурдун маселеси болуп турат. Бул деген азыр сиздин сурооңузга айта турган болсок, бул бардыгы эле университеттин өзүнүн ошол бюджетинин эсебинен болуп атат. Эми негизинен караганыбызда бул баягы ремонт иштерине азыр Садык агай айтып кетти. Бугаларга дагы өзүнчө смета каралып бөлүнөт да. А бирок биздин ошол алынган күн панелдери ошол биздин кайрадан эле ремонттук иштерде, фасаддык оңдоолордо деле кетүүчү материалдардын суммасы менен барабар эле болуп калат. Демек, биз аны жана айтып өтүп кеткендей эле бир эле мезгилде ошол маселени чече турган болсок, алынган маселени
экинчи жагынан ошол жасалгалоонун эле негизинен күн энергиясын алуу маселеси менен дагы коштолот. Азыр мынакей Абдимиталып агай айтып кетти, мына ошонун бир 40%га жакын энергияны биз үнөмдөп кала алабыз. Үнөмдөп дегенибиз эмне? Буга чейинки кетирип чыгым болуп жаткан энергиянын ошол 40%ын эгерде биз бүгүнкү күндөгү курулуп жаткан нерселердин ушул күн панелдеринин негизинде кое турган болсок, анда биз демек ал биз үчүн мындай бекер энергия деген сыяктуу болот эле деп эсептейбиз да. Мунун негизги түзүлүшү, эми биз буну азыр айтып өттүңүз, биздеги негизги маселе ушундай болуш керек. Бул окуу процессинде, мен өзүм окуу багытында болгондуктан, окуу процессине негизинен ушул энергетикага бүгүнкү күндөгү мурдагы эле традициялык эле энергияларды алуу маселелерин эле каратпастан, азыр окуу пландарына дагы мына ушул жаңы технологиялардын, заманбап учур талабына туура келген технологиялык процесстерди киргизген предметтерди киргизүү маселеси жана киргизип атабыз. Себеби дегенде биз учурдан артта калбастан ошого мезгил менен жарыша жаңы адистерди даярдап чыгаруу маселеси да ошого каралып жатат. Ошондуктан бул маселе бүгүнкү күндөгү биз дайыма бир жагынан сыймыктанып айтып келебиз, түштүк багыттагы эң биринчи бирден бир болгон техникалык багыттагы окуу жай деп. Демек техникалык багыт бүгүнкү күндүн учурдун талабы ушул болуп атат. Техникалык өнүгүү бул биздин бүгүнкү күндүн талабы. Мына ошол талапка эмне менен жетебиз? Биз жаңы даярдалган жаш адистер менен жетишибиз керек. Ага биз бүгүнкү күндөн кеч калбастан жаңы багыттагы окуу пландарын киргизип, жаңы адистерди даярдап чыгарабыз. Дал ушул мына күн панелдерин орнотууда мына азыр биздин режиссерубуз да улам көрсөтүп атат. Орнотулуп жаткан Ош технологиялык университетинин имаратынын сыртына орнотулуп аткандар. Мына ошол айтып атасыз, биз жаш кадрларды, заманбап кадрлар даярдап атабыз деп, ошол талапка жараша. Мына азыр жаштардын өкүлдөрү турат. Мына силер да катыштыңарбы? Мына келечекте ушул күндөн электр энергиясын алып биз пайдалансак болобу? Мына силердин көзүңөр жетеби? Катыштыңарбы ошого түздөн түз? Ооба, албетте катышсак болот. Бул нерсеге түздөн түз бүгүнкү нерсени эсепке алып кетсек болот. Мисалга алып, бүгүн эртең менен свет жок болду, университетте жок болду да сабактачы. Электр жарыгы жок болду. Жок болду. Эмне себептен? Ошол общий свет өчкөнүнө байланыштуу. Ал нерсени биз баягы өзүбүздүн айтып өтпөдү агай. 4,5 киловаттык өзүбүзгө баягы солнечный панелдерди коюп иштетип жатабыз деген. Ошол нерсе менен биз баягы өзүбүздүн деканатыбызда, өзүбүздүн кафедрабызда свет дээрлик болду, биз үчүн өчкөн жок. Биз баягы кадимкидей эле өзүбүздүн сабагыбызды свет бардай эле өттүк. Ошо күн нурларынан энергия алса болот бекен? Мына силер көрдүңөрбү, ишенсе болобу? Ишенсе болот. Алсак болот күн энергиясынан. Орнотконго катыштыңарбы силер деле? Орнотконго катышканбыз. Өзүбүз бизди ошол нерсеге үгүттөп агай өзү мына Мухаммад Садык агай өзү баш болуп бизди ээрчитип жүрүп, ошол жерде кандай коюлат бул панелдер, пайдалары кандай, ар бири канчадан чыгарат, ошол нерселерди айтып, көрсөтүп, ушул студент малыбыздан ушул нерселерди көрсөтүп атса, биз эмнеге ушу аракет кылбайбыз өзүбүз? Демек, нерсеге дээрлик 100% кошулабыз. Кичине бир эки маселе токтоп коюнчу. Бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк багытта ушул жашыл экономика, жашыл энергетика деп ошого кетип атат. Дүйнөдө ушул жана жаңыланып туруучу энергия булактары боюнча энергиянын 40%-ын ошого чейин алат. Биз Кыргызстанда кетип атабыз. Демек биз кетип атсак, биз ошого кадр даярдашыбыз керек. Кадрды бүгүнкү күндө болбосок, эртең биз кеч болуп калат да. Башка бирөөлөрдөн алып келип, жана азыр кээ бир чыгып атпайбы, эртең коюп алгандан кийин анан кетип калса, аны тейлей албай калдык деген маселе болбош үчүн биз кадрларды азырдан даярдай баштап атабыз, биринчиден. Экинчиден, ошол бир эле мезгилде ал энергияны эле өндүрүп берип эле жөн калбастан биздин студенттер үчүн бул лабораториялык техникалык база. Ошол жерде кантип иштейт, кантип алат, кандай болот, баардыгын өздөрү өндүргөн энергияны көрүп, күндүн тийгени кандай болуп атат, шамал болсо кандай болду, күн бүркөлсө кандай болду дегендин баардыгын колдору менен өлчөп, ошол жерде ошолорду үйрөнөт. Азыр бул жигиттер өздөрү колдору менен кармап монтаж кылып атат. Бир мезгилде эле биз окуу процессинде дагы аны пайдаланабыз. тажрыйба жүзүндө дагы аткарып атышат. Мына Ош технологиялык университети энергетикадагы жашыл багытты тандап ишке ашырып, ал үчүн өздөрү дагы өздөрүнүн ички мүмкүнчүлүгүнөн каражаттарды пайдаланып ишке ашырып атат. Мына ушул жерден биздин студияда
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Жаманбаев атындагы Жаратылыш ресурстары институтунун альтернативдүү энергия булактары лабораториясынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент, ушу энергетикадагы эксперт Кутманалы Абдрахман уулу, мына Турат, сиз кандай ойлойсуз? Мына өтсө болот, биз өттүк деп атат, мына жаштар айтып атат, өттүк, биз өзүбүз катыштык деп. Эмне себептен Кыргызстанда жапырт ушундай жашыл багытка энергетикада ошол мындай жандана албай жатабыз? Эмне тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Же шарттар жетишпей жатабы? Ресурстар азбы? Же инвестиция керекпи? Саламатсыздарбы? Абдан актуалдуу маселе деп эсептейм. Себеби дүйнөдө мамлекеттердин көз карандысыздыгынын негизги фактору бул энергетикада. Эгерде мамлекет өзү энергияга өзүн өзү камтыган болсо, камсыз кылган болсо, ал толук кандуу көз карандысыз болду деген түшүнүктү да айтып жүрүшөт. Демек, биз ошол маселеде ишти алып барышыбыз керек. Мен азыр Ош технологиялык университетинин жасалып аткан аракеттерди оң баалайм. Туура деп эсептейм. И келечектин иши ушул деп билем. Себеби азыр биз көмүр казып, нефть иштетип кылып атпайбызбы? Эсептер боюнча 1 секундада түшкөн күндүн энергиясы бүт жер шарына дүйнө жүзүндөгү баардык электростанциялардын 20 жыл иштегенине барабар. 1 метр квадрат жерге 1,3 киловатт электроэнергия, киловатт мощностогу, кубаттуулуктагы күндүн энергиясы түшөт. Эми ошондой Кудай Таала бекер берип аткан энергияны пайдаланбай коюу бул аябай чоң мындай проблема деп эсептейм да. Анын экинчиси, азыр мына көмүрдү айтып атабыз, нефтини жана башка, мына газ. Булардын запастары максимум 100 жыл деп айтылат. 100 жыл деген мына биздин адамзаттын тарыхында бул эртең эле убакытта, эртең болот бул. Көмүр түгөнөт, газ түгөнөт, нефти түгөнөт. Демек, андан башка источник калбай калган учурда бизге ушул альтернативдик источниктер калат. Ошолордун ичинен эң өзгөчө орду ээлегени бул күн. Себеби кубаттуулугу боюнча айтып атабыз. Кыргызстанда күн энергиясын, биомасса энергиясын, шамал энергиясын пайдалануу перспективалары абдан чоң. Мисалы Кыргызстандын өзүндө эле, мисалы мына кечеги чек араларды тактагандан Кыргызстан чоңойду. 202 миң чарчы километр болуп калды. Эгерде ушул жерге түшкөн энергияны эсептесек, биздин ГЭСтер чыгарган энергиядан көп, 900 миллиард киловатт сааттан көбүрөөк секундасына түшкөн энергияны берет. Демек, бул багытта иштеш керек. Эмне проблема болуп атат? Мен ойлойм, мана акыркы мезгилде өлкөбүздө бир чоң саясий чечим кабыл алынды. Билим берүү багытында 2 министрлик түзүлдү. Бирөөсү билим берди, бирөөсү жогорку билим. Мен туура чечим деп эсептейм. Себеби билимдин өнүгүшүнө өзүнчө көңүл бөлүү ушулду. Менин да көз карашымда бул энергетика министрлигинин курамынан сырткаркы өзүнчө бир мындай жашыл энергетика боюнча агенттик болушу керек Кыргызстанда. Демек, ошол координация кылыш керек, ошол аккумуляция жасаш керек, баардык иштерди уюштуруп алып барыш керек. Союз учурунда ГОЭЛР деген план бар эле. Ошол ГОЭЛР планына ылайык илгертеден эле Кыргызстан чоң ГЭСтер экспортко ориентация болчу эле. Калган энергияны ички ГЭСтердин эсебинен курууну план кылганбыз да. Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалынын 70% бул чакан ГЭСтер. Чоң ГЭСтер болгону 30% берет да. Демек, бул багытта иш алып барыш керек. Биринчи маселе менин оюмча, азыркы традициялык энергетикадан жашыл энергетиканы бөлүш керек. Өзүнчө караш керек, өзүнчө көңүл бөлүш керек деп ойлойм. Себеби антпесек, тигил традициялык энергетиканын фонунда бул энергетика көмүлүп калып атат. Биздин адамдарда консерватизм бар. Жаңыга барбай чочулап тура берет. Мен айтам, азыр ачык эле телевизион айтам, биздин мисалы Оштогу ТЭЦти теплоэнергетиканын музейи деп жазып коюш керек. Себеби бул 60 жылдан бери иштеп келди. Бүгүнкү күндө ал өзүнүн ресурсун түгөттү. Биз жаңыланышыбыз керек, жаңы кылыш керек. Ошол жаңылануунун бир багыты бул күн энергетикасы, шамал жана биомасса, чакан ГЭСтер. Анан бул биринчи багыты ошол жанагы немени өзүнчө бир агенттик түзүп, мамлекеттик көңүл бөлүү болуш керек. Анан бирок жарандарыбыз түшүнүп калды. Азыр Кыргызстанда абдан көп жеке ишкерлер дагы чакан ГЭСтерди, күн панелдерин куруп атышат азыр. Бирок мен бир нерсени байкадым, ошо куруп аткан ишкананы бүткөндөн кийин ошону кабыл алуу процесси аларды абдан кыйнайт экен. Бүт ишкана аны мындай мамлекеттик бюрократия аларды ошол бизнесменди же жеке ишкерди ошол иштерди жасап аткан учурдагыдан дагы көбүрөөк кыйнап, формалдуулук абдан кыйнайт экен. Мисалы азыр Ош технология университети жасап атат. Кече мен Ош мамлекеттик университетинен көрдүм. 120 киловаттыкта бир күн энергетикасынын маселесин коюшуптур. Кабыл алуу процесси эми алардын мамлекеттик органдарындагы талаптары туура. Бирок ошондой бюрократиялык элементтер бар.
кабыл алууну ошону уюштуруу маселеси бар. Демек Жеңилдетүү керек. жеңилдетиш керек ошондучу. Биринчи жеңилдетиш керек. Анан үчүнчүсү баардык традициялык энергия булактары субсидия менен иштейт. Мисалы азыр биздин ошто теплоснабжение мамлекеттик субсидия менен отурат. Демек ошол эле сыяктуу жашыл энергетиканы дагы субсидировать этиш керек. Себеби ал бул келечектин энергиясы. Азыр бир эле маселе бар. Эмне үчүн болбой атат? Мен айтып атпайбы, жанагы адистер жетишпейт, тигил бул. Мен ойлойм, адистер бар. Менин жеке көз карашымда. Себеби мен дагы университетте иштегем. 2000-жылдан бери адаттан тышкары энергия булактары деген багыттагы адистерди даярдаганбыз. Окутканбыз. Мына азыр балдар айтып атышат. Демек адистер бар. Башкаруу маселеси программалаштырылган. Мен ошол колдонуу маселесинде эч кандай көйгөй көрбөйм. Тескерисинче традициялык булактарды, мисалы электросетти же болбосо ТЭЦти башкарыш кыйын. Себеби алар мындай өтө чоң авариялык абалдарга башкаларга алып келиши мүмкүн да. А бул системалар андай нерселерге алып келбейт. Өмүрдүн коркунучка алып келе турган, адамдарга өзүнчө бир резко бир нерсе жасап бере турган система жок. Жөнөкөй, автономный, кичинекей, локальный, ошол жерге ылайыкташтырылган нерселер да булар. Анан ошон үчүн бул бир чети жалпы энергия системаны дагы мындай децентрализация кылганга жардам бермек. Экинчиден арзан, табият менен урушпаган, таза энергия булагын алууга жардам бермек да. Азыр салыштырып карайлы, баасы кандай? Биз билебиз, импорт кылып кээде сырттан энергияны алабыз. Алган учурдагы баалар 5 сомго чейин чыкканын билебиз. Азыр мына күн панелден алган энергиянын баасы ага чыкпайт. Демек, биз массалык түрдө күн панелдеринен болгон электростанцияларды куруп жиберсек, демек сырттан жана келе турган энергиянын импортун кыскартууга толук негиз бар. Шарт түзүлөт. Шарт түзүлөт. Мына сиз дагы бул багытта ишти алып барыш керек. Ош технология университетинен жана айтып атпайбы Улукбек агай. Фасадты жашап эле жасадык депчи. Ошого да жана строй материалдар кетмек да. Ошондон эле панелди коюп коюп атпайбы. Ал жерде стена тромба мишелей деген түшүнүк бар. Ошол стенаны койгондон кийин ортосунда воздушный прослойка пайда болот да, күн энергиясы өзү жутуп чыккандан электр энергиясын эмес, белгилүү бир деңгээлде жылуулукту да чыгарат да. Ал дуалды ысыта баштайт. Бул мындай бекер жылытуу системасы да. Электр энергиясынан сырткары эффект болчу. Ошон менен бул биринчиден когоз болот, жакшынакай көрүнөт, заманбап көрүнөт. Экинчиден эконом болот, туура айтып атат. Жөн эле бир муздак керамиканы чаптап таштагандан көрө бул абдан прогрессивдүү чечим деп эсептейм да. мына бир эле ушул жашыл багытка кадам салуу менен салттуу эмес энергияны алууга аракет жасоо менен мына 2-3 багыттуу пайда алып атасыздар. Демек ушул сиз айтып атасыз, мына азыр эксперт айтып атат, Кутманалы Абдрахман уулу, чукул арада өтүү керек, чукул реформа керек ал үчүн депчи. Мына сиздер тажрыйба жүзүндө ушуну байкадыңыздарбы? Жашыл энергетика булагынын экономикалык дагы, экологиялык дагы пайдасына сиздер канча пайдасын сездиңиздер бүгүн? Канчага энергия алуу кыскарды, экономикалык пайдасын да сезип калдыңыздарбы? Рахмат. Бул маселе боюнча сөзсүз түрдө бул экономикалык пайдасы сөзсүз түрдө бар. Көп эле жерлерде, мисалы биз буга чейин мисалы Өзбекстан Республикасы биздин коңшулаш, ал жерлерде жапырт өтүшкөн, окуу жайлар, ишканалар жапырт өтүшкөн. Демек аларда дагы бизге караганда дагы күндөн алуу мүмкүнчүлүк бизге караганда да жогорураак. Бирок биздин Кыргызстан ичинде айрыкча биз азыр Ош түштүк аймагы жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул жерде дагы биздин күн энергиясы башкаларга салыштырмалуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Аны сөз түрдө бул жерде экономикалык пайдасы, ошол эле мезгилде экологиялык. Азыр Кутманалы агай жакшы сөз айтты. Бул жерде куруп аткан ГЭСтер, чоң ГЭСтер, кичи ГЭСтер, ал жерде бир нечелеген аймактар талкаланат, бир нечелеген курулуштар курулат, бир нечелеген тонналаган бетон куюлат. Ал эми бул жерде эми ошончолук деңгээлде алып бере албасак дагы, бирок ошонун деңгээлинде ар бири ишкана өзүн өзү ошондой болуп камсыздай турган болсо, демек бул дефициттен, болуп аткан баягындай жетишпестиктен өзүбүз алып чыгып отурсак ар бир ишкана, демек бул мамлекетке болгон экинчи пайдабыз. Үчүнчүдөн бул экологияга тийгизген өтө чоң таасири тиет. Буну курууда дагы, азыр агай айтып өтүп кетти, эксперт катары, курууда дагы эч кандай бул жерде катастрофический жаралда турган эч нерсе жок. Бул жөнөкөй эле улантылган, мынакей биздин жаш адистер өздөрү да айтып атат, өздөрү катышып, бул кичинекей жерде мисалы лабораториялык стенд катары аны колдонгон мезгилде эле көрүнүп атат. А демек ошону эле чоңойтконубузда ошондой эле
чыгым кетет, андан башка эч кандай чыгым деле кетпейт. Ал жерге бир жери талкалаш керек, бир жерге бетон куюштун деле кереги жок. Мындай экологияга дагы, экономикага дагы чоң экономикалык түрдө пайда келтирет деп эсептейм. Артыкчылыгы ар тараптуу, бирок коомдо бир аз түшүнбөстүктөр бар, пикирлер бар. Бул оңой эмес, жеңил эмес, ресурстар көп кетет. Анан күн панелдерин орноткондон кийин аны тейлөө үчүн дагы адистер керек. Аны тейлеп, алмаштырганга биз дагы ал куруп берген тарапты чакырып отурбайбыз. Бул деген өтө чоң мындай олуттуу эле маселелерди жаратат деген пикирлер да жок эмес. Мен ушул жерден адистерге кайрылайын. Жеңил эле болду, өтө оңой элеби? Биринчиден экология дегенибизге мен бир фактыга токтоп коеюн дедим. Мен бүгүн эртең менен карадым. Ош шаарынын жанагы бир куб абанын курамында жанагы канча зыяндуу заттар бар деген ошо ПДК деп ошону эсептейт да. Ошол азыр бүгүнкү күндө 70-80 микрограмм экен 1 метр кубта. Ал стандарт боюнча кандай? Кыргызстандын 2016 жылы апрелде коюлган ушул бир эреже бар экен. Ал эреже боюнча ошол бир суткада кысыкы бир 25-25-30 микрограмм болуш керек экен бир куб абада. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмдарында ал жыл боюнча алганда 5, немеде 25 экен. Бир суткадакы. Андан ашык болбош керек. Биздики 70-80 болуп атат. 70-80 деген сөз биз адамдар түздөн түз эле ууланып атабыз деген сөз да. Зыяндуу заттарды кылып атабыз. Мына ушундан эмне сактайт, кантип? Мына ушуларды пайдалансак, ал жана көмүртек изи деп коет. Ошону пайдалануу жеңил бекен? Жеңил. Жеңил. Бул бир эле жана тоскоолдук мынандай нерседен пайда болуп калып атат да. Жана ал эксперт дагы айтып кетти бул жерде. Жана ал кабыл алуучу документтердин ордугу, бюрократизм болуп атат да. Бул жерде бир маселе бар. Эгерде ар бир потребитель алып энергияны коюп, өзү пайдаланса анда маселе жок. Мен бүгүн алып келип, ошо күн панелин коюп энергияны алсам боло берет. Эч мамлекет ага чектөө жок. Эгерде мен ошол энергияны сатам десем, анда проблема башталат. Сен атайын уруксат алышың керек, лицензияң болуш керек, белгилүү деңгээлде энергияны, ошол өндүргөн энергияны сакташ керек. Себеби жанакыл энергиянын немеге кошулганда, сетке кошулганда бир кыйла проблемаларды жаратат да, жана жыштыкты, баягы чыңалуунун аркы өзгөрүүсүн алып келет. Ошон үчүн мынанча, мисалы үчүн 2 эсе жогору өндүргөн энергиянын 2 эсе жогору сакталыш керек, болбосо бербейт деген маселе бар да. Бул маселе мисалы үчүн Өзбекстанда жана 2 багыттуу акылдуу эсептегичтер деген бар. Эгерде бизге ошону уруксат берген болсо, анда биздин элдер жапырт ушул күн энергиясын өтүп кетмек. Кантип, мына бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, мисалы үчүн эми азыр энергия тартыш болгондуктан 5 киловатт, 3 киловаттка чейин чектөөлөрдү киргизип атпайбы? Кече бир аксакал айтып атат, мен көйнөк үтүктөйүн десем, свет өчүп калып эле кыйнат деп. Мына ушундай мезгилде элдин бардыгы өтмөк да. Кандай болсо, эгерде 5 киловаттык панелди мен койгон болсом, мен аны дайым эле 5 киловатт пайдалана бербейм да. Биринчи инвестициялык баа дейбиз, биринчи алып келген баа бир аз кымбат болуп калат. Коомдо ошону пайдалангандан кооптонуп атпайбы? Жок, кооптонуштун зарылчылыгы жок. Бул жаңы нерсени кабыл алуу мына азыр экспертлерге кыйын болуп атат. Коюп койгон болсо, мен энергияны, эгерде мен ошол өндүрүлгөн энергия мен пайдалангандан ашып калса, анда мен мамлекетке сатып бермекмин. Мага акча төлөй бермек. Эгерде мен өзүмкүн жапса, өзүм пайдалана бермекмин. Эгерде мага жетпей калса, мен мамлекеттен алмакмын да. Ошондой кылсам, анда элдин баары кызыкчылык болмок дагы, жана биринчи баа түшүп калмак. Арзан болуп, эртең актоо мүмкүнчүлүгү аз болмок да. Өзү күн панелдери иштөө мөөнөтү 25 жылга жетет. 25 жылга чейин жетет. Анын тейлештин деле кереги жок. Өтө адистин деле кереги жок. Тейлөө чоң суроо жаратып атат. Тейлөө оңой эле болуп атабы? Жок, тейлештин эч кандай кереги жок. Ал жерде эмне турат? Күн панели турат, бир орнотулгандан ал тура берет. Алмаштырып, экинчиси жок, алмашпайт ал. 25 жылга чейин иштейт. Анан ал жерде экинчи элемент жана ошо күндүн энергиясын эгер биз түз пайдаланбай, азыр сактап калып, анан түнү же болбосо башка кезде дей турган болсок, ал жерде аккумулятор бар. Ал аккумулятор деле эч зарылчылыгы жок тейлештин. Анан ал жерде турактуу ток өндүрүлөт. Анан ошо турактуу токту биз өзгөрмөлүү токко өткөрүшүбүз керек. Ошол жерде инвентор деген турат. Ал деле бүгүнкү заманбап приборлордо ал деле эчтекеге болбойт. Мына бизде биринчи коюлган күн панелибиз азыр 1-2 жыл болуп калды. Таптакыр ал жерде биз тейлеген да жокпуз, эчтеке кылган жокпуз, коюлган боюнча турат. Бир гана маселе жаралышы мүмкүн. Ал жана мына бизде чаң наркы беркинин үстүнөн
күн панелинин бетин чаң басып калса, бир аз жана энергия өндүрүмдүүлүгү начарлап кетет, аны кадимгидей эле тазалап койсо болот. Коркпой эле пайдаланса болот. Мен жана бир нерсени ушул жерде белгилеп кетейин. Жана күндүз энергияны пайдалангандар деп атпаймынбы? Жана мамлекет ишканалар, бизге окшогон университеттер, ал энергияны сакташтын кереги жок да. Жана аккумуляторду алып таштайт дагы, түз өндүрүлгөн энергияны күндүзү пайдаланып кете беребиз. Ал бир жана жалпы неменин энергия ошол кеткен расходтун күн панелин пайдалануудагы. Күн панели жана аккумулятор, анан кийин жана инвенторлордон келгенде бир 30-50%ке чейинкисин жана мен дагы айтып кеттим, ошол аккумуляторлор түзөт. Эгерде аккумуляторду алып койгон болсок, анда ал 30%ке чейин бүгүнкү баасы азаймак. Биринчиден, экинчиден күн панелдин өзүгү 25 жылга чейин иштейт. Ал эми аккумуляторлор бир 10-15 жылда алмаштырышка туура келип калат. Мына биз ушундай кылып классификацияга бөлүп туруп, жана ал эксперт айткандай, биз атайын ушул боюнча бир агенттикти түзүп туруп, ошонун үстүнөн иштеп, ушуну кандай кылсак десе, анда ушундай жолдор менен биз оңой эле чечип жасап кетсек болот. Биз эми күн панелинен сырткары дагы бир нерсени айтып коеюн. Өткөнгө оңой эле, рахмат. Мына азыр ушул жерден мына инновациялык техникалык борбордо дал ушул бүгүн Ош технологиялык университетинин кооздоп дагы энергияны берип дагы акысыз табигый энергия берип аткан мына күн панелдерин колдонуу идеясы ушу инновациялык техникалык борбордо пайда болуп, албетте сиздерде илимпоздор, энергетиктер аябай көп болгондуктан баягы акыл эмгеги көп, сиздерге жеңил, оңой болсо керек. Мына ошону башка жактарга дагы бөлүшсө болобу? Сиздерде эле башка окуу жайлар, социалдык объектилер, мамлекеттик муниципалдык мекемелер баары ошол сырткы келбетин, имараттын кооздоп дагы күн панелдерин орнотуп энергия алса болобу, же кээ бир күнгө тескей жакта жайгашкан имараттарга болбой калышы мүмкүнбү? Жакшы суроо берип кеттиңиз. Биз университет жөн гана күн солнечный панелдерден электр энергиясын эле алуу эмес, биз ошону катары эле жылуу сууну жылытуу системасын дагы ушу күн системасына өткөрдүк. Бүгүнкү күндө ошол биздеги теннисный корт же биздин спорт залдарыбыздын дагы Аристон деп коет азыр бизде. Ошолор дагы ошо күндүн энергиясы менен жылуулануучу коллекторлорго. Сууну жылытканга дагы электр энергия колдонбойсуздар. Ооба. Күндөн аласыздар. Ооба. Анан адис маселесинде суроо берип кеттиңиз. Ал жерде биз буга чейин эле бул тармакта иш алып барып келгенбиз. Консультация жумуштары дайым эле болуп атат, бизге келип эле атышат. Биз колубуздан келген билген маалыматыбызды баарыбызды берип, орнотуп, чет жактарга ушул эле регионду чет жактарына чейин барып, биз карап эксплуатациясына, наладкасына, монтажына чейин жардамдарды берип келип атабыз. Анан кийинки вопросуңуз, эгерде ошол бүт эле ошол фасадты ошо күн тактайлары менен каптап койсо болобу деп атасыз. Ооба, анын дагы караш керек. Азыр мисалы үчүн күчтүү эксперттер мисалы үчүн бизге вопрос коюшу мүмкүн. Эмне үчүн ал жерден эффектиси аз болуп калат? Эмне үчүн силер ошону оптимальный уклонго койбой, өзүңөр каалаган уклонго коюп атасыңар деп. Бирок биз өтө аракет жасадык. Сиз айткандай ошо тескей тарабына колдонбой, тескей тарабына ошол салттуу эле материалдарды колдонуп, күнгөй, батыш же түштүк тарабына ошол күн панелдерин колдонуп. Албетте суроо болот, эффектиси аз болот деп калат, бирок бул жерде негизги максат ошол зданиянын же курулуштун сырткы фасадын жасалгалоо болуп аткан. Ошол учурдан эле пайдаланып, ошол эле материалдарды солнечный панелдерге алмаштырып, биз кошумча энергияны кабыл алып, кошумча энергияны өндүрүп атабыз. Бул максатта албетте эффективдүүлүгүн берет. Аз өлчөмдө выработка кылса деле, бирок өзүнүн пайдасы сөзсүз болот. Эгерде биз түз күн энергиясынан электр станциясыны курабыз деп айткан болсок, албетте анда фасад эмес, ошол оптималдуу бурчтарды таап, чатырларына же башка бир кошумча аянтчаларга отургузса, көбүрөөк эффектке жетишсе болот. Мына ушул тейлөө маселеси коомчулукта суроону жаратып атат деп айттым го жана.
тейлөө оңой эле деп атат. Мына жаштардан сурайын, ошол келечектеги болочок энергетиктер ошол эгерде күн панелдеринде маселе жаралып, энергия берүү алуу сапаты төмөндөсө, силер тазалаганга мындай билесиңерби, мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Суу менен тазалайбыз. Алып эле трапканы алып сулап эле сыртын эле ачып коебуз, болду. Ал жерде тогурат, антен деген кооптулук жок, э? Жок, коптук жок. Тогурат деген маселелер болушу мүмкүн, туулушу мүмкүн. Бирок ал жерде эч кандай мындай коркуусуз эле панелди, как айнектерди кандай ачсак, ошондой эле тазалап коюп иштете беребиз. Мына өзүбүздө адистер даяр экен. Мына күч бар, ресурстарды тапса болот экен, шартты жаратса болот экен, идеялар көп. Мына көрүп атасыз. Биздин президентибиз Бириккен Улуттар Уюмунун заседаниясында Садыр Жапаров туруп ошол жашыл экономикага багыт алуу боюнча сүйлөгөн. Ошол эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык коомчулук менен дагы кызматташып, ал жерде Page эл аралык агенттиги менен келишим түзгөн. Ошо келишим түзүлгөн мезгилде биздин бардык мекеме ишканалардын көптөгөн олуттуу, ошол эле учурда банк системасындагы өкүлдөр да катышканда, эми биз ушул демилгени ишке ашыруу үчүн бул талап да президент айтканы. Талапты ишке ашыруу үчүн биз кантип ыкчам, сиз айткандай өтөбүз, кантип ыкчамдасак болот. Ышкоолук байкалат. Абдан мындай чоң көйгөйлүү маселе. Өткөндө тиги жогорку кеңештин төрагасы азыр аракетте Тургунбек уулу айтпадыбы? Жолду тыгынды жоюш үчүн жолду кайра кичирейтиш керек депчи. Тарайтыш керек дебедиби? Маселе азыр көйгөйдө да. Азыр абдан туура маселе көтөрүп атат. Ош технология университети 40% деп атпайбы? Эгер мага койсо, мамлекеттик ишканалардын баардыгын белгилүү бир энергия потреблениесин ошол багытка өтөсүңөр деген көрсөтмө бермекмин. Себеби мына элди туруктуу энергия менен камсыз кылып, а бирок мамлекеттик ишканалар өздөрүнүн инвестициясын салып, ошол экономдогон шартты өткөзгөнгө болмок да. Анан жакын арада мен ойлойм бир 10-15 жылдын аралыгында, бүгүн сүйлөшүп атабыз, 10-15 жылдын аралыгында ушул адаттан тышкаркы энергия булактары боюнча маселе негизги бизнеске айланат деп ишенем мен. Себеби мамлекетте азыр ушу адаттан тышкаркы энергетика боюнча мыйзам бар. Мыйзамда 1 киловатт электр энергиясын 4,42 тыйындан мамлекет сатып алууга милдеттенет. Азыр көптөгөн ишкерлер чакан кестерди анесин куруп атышпайбы? Демек, маселе алар ишкерлер тез сезишет да, акчанын мындай даамын тез сезишет. Алар ошол багытка кетишти уже. Маселе болгону мамлекеттик структуралар кабыл алуу бюрократиялык элементтерин алып таштап, мамлекеттик координация жасаса, менин оюмча абдан тез кетет. Анан элде баары бир жана консервативдик түшүнүк бар, коркуу бар, болбойбу деген түшүнүк бар. 30 жыл мурда Германияда 1000 крыша деген программа болгон, мамлекеттик программа. Немец эли өздөрүнүн үйлөрүн крыша менен жаап, мамлекеттик энергия менен камсыз кылышкан. Мамлекеттен алган эмес. Наоборот, мамлекетке берген. Мына Абдимитал туура айтып атат. Мисалы Данияда энергия потребление өкмөттүкүнүн 60% Атлантика океанынан келген шамалдын эсебинен. Нидерландыда да ошондой. Демек, Германия ортоңку бөлүктө бизге окшогон континенталдык өлкө негизинен. Демек, бул баары бир боло турган, эртең биз аргасыз боло турган маселе. Мисалы көмүрдү жагып атканыбыз, башка кылып атканыбыз бул түгөнө турган маселе да. Ошон үчүн мен ойлойм, зарылык жаратыш керек. Айтылат, мындай сууга сүзө албаган сууга ыргытып жибериш керек дейт го. Ошол зарылык жаратыш керек, маселелер болуш керек. Мына Ош технологиялык университети 40% дедиби? Мамлекеттик ишканалардын арасында гонка болуш керек ушул сыяктуу. 100% камсыз кылгыла деген көрсөтмө түшүш керек. Себеби мына азыр айтып атпайбы, жана түндүк жагына койсо болобу? Түндүк жагына койсо да болот. Себеби ал жерде диффузный излучение деген түшүнүк бар. Ал 30% түзөт. Түндүк жагынан да 30% эффект бере берет. Албетте мына. Анан эң негизгиси ал слой болуп келип кийин жылуулук да кылат да. Ал бир эле электр энергия эмес. Ошон үчүн менин оюмча зарылык жаратыш керек. Мамлекеттик ишканаларга жок дегенде милдеттендириш керек. Мамлекеттик ишканалар Ош технологиялык университетинин демилгесин наракка улантыш керек. 40% деген көрсөткүч Ош технологиялык университетине 30 жылдан бери ушул адис даярдап келе атканга мен ойлойм аз. Ош технологиялык университети 60-70ке чыгыш керек. Себеби булар жападан жалгыз технологиялык университет. Окумуштуулары бар, адистери бар. Мен билгенде жана сиз башкаруу деп атпайсызбы? Башкарууда эч маселе көйгөй жок. Азыр даже программа обеспечениесине чейин чыккан. Жанына барбай башкарышат. Албетте тажрыйба бар, чоң
муз ордунан жылды, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыкты. Сиз мына Улукбек Жанышевич, Ош технологиялык университетинин биринчи проректору, илимдин доценти, кайрылуңуз кыска бир ооз. Теле көрүүчүлөргө, жалпы кыргызстандыктарга деле айта турган маселе бул эч кандай аркага чегинүүгө жол жок. Себеби алдыда биздин технологиялык өсүү күтүп турат. Демек буга Кутман агай айткандай токтоосуз түрдө кириш керек. Жалпы жапырт мамлекеттик ишканаларды ушуга өтүү маселесине үндөө керек. Бунда эч кандай жеке секторда деле эч кандай проблема жок. Муну кайрадан куруу, кайрадан оңдоо маселелери эч кандай проблема жаратпайт. Ошондуктан бардык кыргызстандыктарга айтарым, үнөмдүү жашыл экономика деп атпайбызбы? Экономиканы мына ушул жактан башташыбыз керек. Энергетикалык экономика, ошол эле жерде экологиядагы экономика. Эмне үчүн? Мына азыр айтып аткан кен байлыктар. Булардын бардыгы түгөнө турган ресурстар. Ал эми күн системасы бул менимче түбөлүктүү деп эсептейм. Түгөн көз зыянсыз байлык. Эми көрсөтүүбүздүн соңунда мына эксперттер, илимпоздор, жаштар айткандай бул жашыл экономика, экономиканын энергетикадагы салттуу эмес, альтернативдүү күн нурларынан, шамалдан жана башка жактардан энергия алуу бул экономикалык пайда гана эмес, бул экологияга дагы өтө чоң кооптуусуздукту сактайт. Биз тынч экологиялык жактан тынч өлкөдө жашайбыз, анткени айрым жаратылыш кырсыктары дагы тастыктап жатат, кен байлыктарды деле түгөнөрүн. Бүгүн бизде ошол жашыл экономика багытында талкууга Ош технологиялык университетинин биринчи проректору, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Улукбек Мамытов, Мухаммадсадык Исламов, технологиялык университеттин инновациялык илимий техникалык борборунун директору, Абдымиталып Сатыбалдиев, электр тармактары, торлору жана машина куруу кафедрасынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, профессор, Кутманалы Абдырахман уулу, Улуттук илимдер академиясынын Ахматбек Жаманбаев атындагы институтунун лаборатория башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент, ошондой эле болочок энергетиктер Дастан Абазбеков, Улукбек Жапашев катышты. Сиздерге ыраазычылык, урматтуу теле көрүүчүлөр, учур маселесин көрдүңүздөр, саламатта калыңыздар.